Ассаламу алейкум. Урматтуу мусулман бир туугандар, орозоңуздарды Кудайым кабыл кылсын. Ушул орозого жетишкен Кудайга шүгүрлөрдү айтабыз жана сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттарды айтып болгон соң, орозоңуздар кабыл болсун деп бүтүркө чүйдө. Кудай буйрса орозодо 30 күн теле долбоор эфирде сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Бүгүн сиздер менен биз ошол ар бир момун мусулман ошол мүмкүнчүлүгү жетсе, бай болсо, ошол өзүнүн шартына карап эсептетип, иликтетип зекеттерин берет. Андыктан бул чоң мүмкүнчүлүккө жетишкен Кудайга шүгүр айтып, бүгүн зекет темасында сөз кылабыз. Ошол биздин суроолорго жооп берүү үчүн дин аалымы устазыбыз Билалов Ахмадин устаз келген. Имам Хатип, ассаламу алейкум устаз. Орозоңуз кабыл болсун. Алейкум ассалам. Рахмат биз болсун. Устаз, анда эл журт менен мусулмандар менен амандашып алыңыз. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллах Таалага чексиз макталуу болсун, пайгамбарыбыз саллаллаху салам салаваттар болсун. Аллахтын саламы рахматы сиздерге бизге болгон болсун. Урматтуу мусулмандар, келе жаткан орозо майрамыңыздар маарик болгонсун, Алла кабыл кылган болсун. Орозоңуздар кабыл болсун. Биз ошол буйрса орозодун баары дуалар кабыл болот дейт. Бүгүн теманы ачып бериңиз. Бүгүнкү тема жана өзүңүз айткандай Аллахтын ыйык парз болгон зекет тууралуу. Аллах субхану ва таала зекет тууралуу Кур'ан Каримде астагфирулла я юхаллазина аману акимус-сала ва атуз-зака. Кур'анда Алла таала биринчиден намазга буйругандан кийин, андан кийин аркасынан зекетке буйрду. Бул зекет ошо ислам динидеги 5 парздын бирөөсү. Биринчи парз тавхид болсо, андан кийинкиси намаз, андан кийин зекетке буйрду. Себеп дегенде зекет бул момун мусулмандардын, Аллага иман келтирген момун мусулмандардын Аллах тааланын ыйык парз милдети. Ошо зекетти Алланын жолунда берип, арылып, ошо зекет тууралуу момун мусулмандар ыйык милдетин аткарган болот Алланын астында. Ошол тууралуу Аллах субхану ва таала бизерге буйрулган хадистерде, аяттарда, андан кийин фикх маселелерде бул зекетти кимдерге бериш керек, зекетти кимдер бериш керек, ошол тууралуу зекеттин кандай парз болгону тууралуу Алла таала Кур'анда айтып өттү. Эми зекет жөнүндө кимдерге важип дегенде зекет ошол биринчи ла таджибул илля ала хуррин муслим мукаллафин. Бул зекет важип эмес, бирок важип кимдерге ошол биринчи хур кишилер болуш керек, азат кишилер болуш керек. Азат дегенде ошол мал дүнүйөсү, ошол бардыгы ошол өзү эгедер болуш керек. Эгер мал дүнүйөгө эгедер болбосо, анда зекет берүүгө ал кишиге важип эмес. Андан кийинки мусулман болуш керек, момун болуш керек. Мусулман болгондон кийин ошо мал дүнүйөсүнө ээ болот дагы, өзү Алланын парзын аткарган болуп, ошо зекетти ада кылып берет. Андан кийин мусулман болсо болбойт. Мусулман болсо зекет берүүгө ал важип эмес. Мусулманга ошол милдеттүү. Андан кийин акыл эстүү болуш керек, балагатка жеткен болуш керек. Эгер акыл эстүү болбосо, балагатка жеткен болсо ага зекет важип эмес, фарз эмес. Эгер адам баласы кокус ушунан кетип же жинди болуп калган болсо, анда ал жерде ошо ушуна келбейинче зекет важип болбой калат. Андан кийинки зекеттин да важип болгон нерселери маликал мулкан томман дейт. Ошол колундагы акчасына, малы дүнүйөсүнө толук эгедер болуш керек экен. Эгедер дегени ошол өзүнүн толук мал мүлкү, ошол өзү анык айкын бере алат. Бирөөнөн муктаж эмес. Ошол тууралуу дагы эгер бирөөнүкү карыз болуп калса, же бирөөнүн малы болуп калса, анда ал эгедер болуп бере албайт экен да. Андан кийин нисобин томмин дейт. Ошол мал дүнүйөгө толук эгедер болуш керек экен. Мүлк ошо өзүнүн менчиги болуш керек экен да. Ошондо гана толук зекет бере алат экен. Эгер менчиги болбосо, же карыздар болуп калган болсо, карызын доолоп турган болсо, анда ал киши зекет бере албайт экен. Ва хуа имма бисаманияти ау сами ау ниятин тижарати ма хаул. Эми ошол зекетти бергенде дейт, ошол акча менен, акчалай болуш керек. Андан кийин ниет кылыш керек, зекет берем деген. Андан кийин ошол соода ниетинде мал дүнүйөсү болгон болсо, ошондагы нисаба жеткен болсо, ошондо берилет. Ошондо дагы зекет бериш үчүн ошол малы 1 жыл толук айланыш керек экен.
Егер толық айламай қалса, анда зекет важип болбой калат. Себеп дегенде, мисалга ала турган болсок, бир адамдын акчасы болсо 300 миң мисал үчүн. Ошо 300 миң бир жылда толық болуп туруш керек, кемибеш керек экен. Егер бир жылдан бир жылга кем калган болсо, анда ал зекет важип болбой калат экен. Кем билип кошулуп калсачы? Егер кошулса дагы боло берет. Эгер ошол жылга жеткенде кошулса бере берет. Эгер ошол жылга жеткенде кем калса, 40 койдон мисалы бир кой кем калса, анда болбой калат. Же акчасы 300 миң болсо, ошо 250 миң болуп калган болсо, жылга жеткенде ана зекет важип болбойт. Ага бербейт. Толук болгондон берет экен да. Мисалы алтын, күмүш, акча же чарбада болот, же материалдары соода ниети менен болгон болсо дейт да. Андан кийин фозин ан хажат асия зекет бериш үчүн ошол инсан дейт үй бүлөдөгү керектүү нерселерден дагы ашча болуш керек. Мисалы үйдөгү буюмдары, нерселери кандай жешчел болуш керек. Үй бүлөнүн тамак ашы, кийим кечеси, жашай турган үйү, мине турган улоосу, үй бүлөгө керек болгон казан табак жана үй эмелектери болуш керек, ошону ашча болуш керек. Эгер үйдөгү баягындай эмелектер болбой калса, анда зекет бериш ада жакшы эмес. Себеп дегенде зекет ошого да каралат экен. Ва андан муталабан мен абдин, эгер дагы зекет берүүгө болбойт, бир инсан акчасы бар, бирок бирөөдө карзы бар. Ошо карзыны доолап турган болгон болсо, ал зекет берүүгө дагы ага ылайыктуу эмес экен. Карзыны бериш керек экен, андан кийин зекетин толук болсо бериш керек экен да. Андан кийин фала тажибу алал мукатаб, дагы зекет бериш мүмкүн эмес. Мукатаб дегени кожоюн менен договор менен мисалы кул дейлик, ушунчалык акча менен табап келемин, ошону табып мени азат кыласың деген баягы договор болсо, ал себеп дегенде баягы колундагы мал алга мүлккө ээ эмес экен да. Кожоюна бериш керек экен, ошол дагы зекет берүү болбойт дейт. Вала ба'дал усули илля аямин кана зимарал камафхут дейт. Малы колуна жеткенден кийин, өткөн күндөрдө малы жабык абалда турган болсо, өткөн күндөргө зекет берилбейт дейт. Мисалы, бир чөл жерге көмүп койгон ээсин чыгарып малын жоготуп койсо, буга мисалы бир киши акчасы бар эле, бир чөлгө бир талаага малын көмүп койду, бирок таппай койду. Ошо зекеттин убагы өтүп атат, ошо таппаса зекеттин убагы өтүп кетти, бербейт экен. Эгер ошо мал дүйнөсүн баягы өзүнүн короосуна, үйүнө көмүп койгон болсо, анда таппаса деле билсе болот экен. Себеби ол короосу болот дейт да. Жанагы таппай калган чөлдөгү же таладагы акчасына зекет берилбейт дейт. Ва мажхудин билла худжатинде, же бир адамга акчасын берип, ал адам мен алган жокмун деп таны берсе дейт да. Акчасы бар эле, бирөөгө карзга берди, ал акчаны бер, зекет берейин десе, күбөсү болбой калса, ал киши танса, анда болбойт. Эгер күбөсү болуп туруп мойнуна алган болсо, анда болот, зекет бериш керек. Күбө менен, эки күбө менен да. Андан кийин ва маахузин мусадаратында, же малы падыша тарабынан таланып алынган болсо, бир инсандын малы дүйнөсү акчасы бар, 1-2 жылдан кийин акыйкатын билип кайра берсе, өткөн күндөргө зекет бербейт дейт. Мисалы үчүн баягында бирөөнүн акчасы бар, ошо баягында бир себептер менен алынып коюлган болсо, баягы падыша тараптан же баягында бир тараптан, ондо 2 жылдан өткөндөн кийин 2 жылга зекет бербейт экен да. Ал себеп алынып калган мал дейт. Ва шурутан нияту вактыл адай авел азыл дейт. Ошо зекетке ниет кылуу шарт дейт. Ниет кылса жакшы болот экен. Кандайки баягы намазга ниет кылгандай, мен зекет беремин деп, ошо зекет бергенден кийин баягы зекетти алган киши толук мүлккө ээ болуш керек экен да. Ошого мүлктөндүрүп, бул сеники болду, сен ошол зекетти эми иштесең, колдонсоң болот деп туруп берсе болот дейт да. Эми зекет тууралуу дагы устаз, сөзүңүз соңунда ошол зекетти кимдер алат? Эми зекетти ошол масриф закат деп коет. Зекетти бере турган, ала турган кишилер бар, өзүнүн баягында өлчөлөнгөн шариаттын негизинде. Мисалы, жетим жесир, бечара, ошол баягында кыйналган кишилерге байлар зекет бериш керек да. Ошол зекетти алгандан кийин алар дуа кылат, белкинин дагы малы көбөйүп, ошо жанагы кабыл алышка сеп болот. Токтолуңуз. Зекет тууралуу дагы өтө бир чоң жакшы хадистер бар. Бул зекет дагы садаканын бир түрүндө келет экен. Ва суммия бихаз закат садакатан дейт. Лианнаха
Tutahhiru sahibaha minaz zunub. Bu zeket berişlik tuuralı oşo zeket bergen eesini Allah Taala günölerden arılatken, günölerden kutulatken, oşo çoğ mayda günölerden deydi. Zeket tağı berişlik bilen bu zekette oşol bende sadakadan kutulgandan keyin daha günöden de kutulatken, günölerden Cenab-ı Allah'a bolğon oşol kulçuluk milletinden tolatqırgan bolatken zeket berişlik bilen deydi. Sebep degende bu zeket oşol mal dünyasını tapqandan bir koldan kiri siyahtı bir kiri eken da. Zeket bergenden keyin oşo mal tazalanırken kalgan mal dünyası özgö bereke olup buyurulatken nasip etken da. Bu turalı bir hadis var. Ve qala Sulaym bin Amir radıyallahu anhu qala sami'tu Abu Amama yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqul fi haccatil veda. Zeket turalı dağı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haccatil veda kayırlaşı acı vağında oşol mominlerge kayırılıp aytkan eken ittaqillaha sizler Allah'a takva bolgula, Allah'dan korkula, Allah'ın kanun hükmünü atkargıla ve sallu khamsakum 5 namazını okula ve sumu şahrakum Ramazan ayında tolgoruzunu karmagıla tutkula ve addu zakata amvalikum Cenab-ı malı dünyadan zekat bergile de buyurulgan eken ve atiu za amrakum tadkhulu cennete rabbakum dana özüңөрдүн mulgan amiri padşalaga başı girle akırında seler oşo Allah'ın beyişine kirgile dep zekat bergenden keyin oşo beyişke kirişlikке dagı oşo zekat sebep bolatken birinci aytpad İslam'da 5 tükürden turат birincisi kelime andan keyin namaz zekat anan orozo anan keyin aç oşol 5 nerse kadır болгон болсо bir-birine байланган экен да Eğer kadır olup keyingisini vermese birincisi kabul bolot deydi. Oşoň üçin bu zekat uşunday bir uluk nerse eken beyişke dagı kirişlikке sebep bolat eken. Ustaz anан кээ айрым биздин бир туугандар бар ошол мындай бергиси келбейт да. Баягы мен өзүм мээнет кылып атам тигиндей мындай деп баягы эме билесиз да шариатта үшүр, садака, зекеттерди өзү мусулмандар беришет. Анан айрымдар мындай ошол сараңдык кылат да. Ошондой бир туугандарга кандай насаат, насихат айтасыз орозодо? Эми бул Рамазан айында зекетти ушу өзүнүн өзгөчө Рамазан айында берген болсо соо көп болот да. Себеби башка айларга караганда Рамазан айына Алла Таала бул өтө улуу ай деп берип атпайбы? Ошон үчүн улуу айдан пайдаланып, зекетке сараңдык кылбастан улуу айда берсе, ошо зекет бериш менен кайра ошо мал толот дейт да. Бул берип байышлык өтө бул хадиске далил келет да. Ошон үчүн зекетти сөз Аллахтын буйругу, Аллахтын өкүмү сараңдык кылбастан берсе, улуу айларда өтө көп савапка ээ болот буйрса. Жакшы, демек ошол берүү менен биргеликте баягы мал жанын адалдайт да туурабы? Адалдайт. Ошо жана айтып аттым го, жогорку маселеде ошол мал дүнүйөсүнү зекет беришлик менен, үшүр беришлик менен, садака беришлик менен ошо мал дүнүйөсү сактап калат. Анан дагы жана мал дүнүйөсү адалдайт дагы таза болуп, ошол калган малы өзүнө буйрулуп, берекеси болуп жоголбостон, күйбөстөн, өрттөнбөстөн ошо өзүнө буйрулат да баягы сатыш менен. Бир ошол мен эскиден бир адамдар тааныйм, анан ошолор зекеттерин берет да ар жылда. Анан берген сайын ошо 2-3 есе болуп көбөйүп атат дейт да. Анан берип баю деген ушул экен деп көрсө, Ооба да берип баю ушул деген да. Бербестен берип баю деген ушул да. Себеп дегенде бергенден кийин ээси дагы сүйүнүп, курсун дуа кылат бая берген кишиге. Анан да мал да көбөйүп, ортолот да соопка да болот да буюрса. Устаз жакшы, анан мына менин байкоомдо эми сиздер элдер менен да иштешесиздер, сиздерге сурап келишет, башка кылат. Жылдан жылга зекет садака бергендер өтө көбөйүп баратат. Кудай буйруса, бул эми мамлекетке дагы пайдасы тиет, социалдык маселелер чечет. Ал баягы жетилет дегендей, ал эртең чоңойгондон кийин Кудай буйруса ал дагы зекет берет деген маселе. Ошондуктан мынакей орозо билинбей эле ушу мынакей канча күнүн кармап койдук, Кудайга шүгүр. Анан ушул таризде сурап келген адамдар көппү? Ооба, азыр эми ошол сизге айтканга байланыштуу азыр Кыргызстанда ошо зекет, садака үшүр бергендер өтө көбөйүп, элдер баягындай алгандан кийин анан пайдаланып, баягындай дагы жашоосун улантып, анан дагы бир жогуну бүтүрүп дегендей өкмөткө да өтө чоң бир пайда, себеп дегенде элге дагы пайда. Ошо зекет аркылуу элдер түшүнүп, мурда андай болсо азыр өтө Кыргызстанда Кудайга шүгүр, берешендик, кол ачыктар көбөйүп, зекет берип, үч садака берген өтө көбөйдү. Үшүр деген эмне устаз? Үшүр деген зекет, бул зекет парз,
Үшір деген жанагы алган эгин тегенден үшір 10-11 берет да. Мисалы үчүн огородко картошка айдабай, пияз айдайбы, мисалы мака айдайбы, ошону баягы 10-11-ни 10 каптан бир кабанып, ал деле ошо жетим жесирлерге баягы сыдак акыл берет да. Ошол аркылуу жанагы алган түшүмү эгини адалдап таза болот да. Демек, урматтуу бир туугандар, ушул мал жанды адалдап алууга бир жакшы мүмкүнчүлүк келди. Кийинки орозого же эртеңки орозого жетебиз Кудай билет. Демек, дамыл айткандай, бул чоң мусулмандар үчүн мүмкүнчүлүк, бир жакшы шанс. Буну колдонгондор колдонуп атат. Пайдасын, фазилетин, жакшылыгын көрүп атат. Андыктан Кудайга шүгүр деп, ошол эсепти алып атсаңыздар, айылыңыздарда имам хатиптерге барып, дамылларга барып эсептетип, адалдап алыш керек. Өмүр кыска, бүгүн эртең бүрсүгүнө Кудай билет. Оң жактан салам берип, сол жакка салам бергенче кепилдик барбы, жокпу, аны Кудай билет. Ошондуктан устаз, мен ойлойм, абдан кыска учурда, абдан кыска нуска кылып жакшы түшүндүрүп бердиңиз. Эми сөзүңүздү жыйынтыктап, бул айда, Ороз айында баталар, дуалар кабыл болот деп, жакшы бир эл журтуңузга дуа бата бериңиз. Да бир жолу ассаламу алейкум, урматтуу момун мусулмандар. Жакында мына Алла сыйлаган улуу ай келип атат. Ушул улуу айдын Аллахым Рамазан айынын урматынан Аллахым бардыгыбызга Рамазан айы жеткирген болсун. Рамазан айында туткан орозолорду кылган, ибадаттарды кылган, хайыр-эсан закатты Алла кабыл кылган болсун. Рамазан айында бардыгы жеткирип, ушул айда эмне тилеги максат болсо, Алла Таала максат берген болсун. Ушул менен сиздер биздерди чакырганда силерге да Алла ыраазычылык болсун. Ушул кызмат кылгандарга жүзүңөр жарык болгонсун, бактылуу болуңуздар өсүңөр, ушундай өркүндөй берсин. Элге, журтка, динге, ошо исламга жана өкмөткө кызмат кылыңыздар. Аллахумма салли ва салли ва барик ала рахматика. Алла разы болсун, урматтуу телегөрүүчүлөр, урматтуу ЧТВнын көрөрмандары, угармандары. Демек, ушул зекет садакаларыбызды берип, байып өсөлү, мамлекетке да салым кошолу. Жетим жылмайса, аалам жылмаят дейт. Ким жетимди урматтап, сыйлап, аны тойгузса, сүйүндүрсө, ага жакшылыктарды жасаса, Кудай буйрса ушул кыяматта пайгамбарыбыз менен чогуу болот дейт. Андыктан ушул шанстардын баардыгын пайдаланып алалы деген негизги максат. Дамылага да чоң ыраазычылык билдиребиз. Кудай Таала ушул туткан орозолорду кабыл кылып, кийинки орозолорго чейин баардыгыбызды, кошуналарды, туугандарды, жакындарды, сизди, бизди аман кылсын. Ассаламу алейкум.